وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Урматтуу мусулман бир тууган, азыркы биз турган Шаабан айында көп орозо кармоо менен бирге дагы сооптуу болгон амалдардын бири бул Алла субханаху ва тааланын сөзү болгон Куранды көп окуу, Куран менен көп алек болуу. Ибн Раджаб рахимахулла өзүнүн Латаифул Маариф деген китебинде алып келет. Бул Шаабан айы келген учурда Саламат ибн Кухайл жана ошондой эле Хабиб ибн Аби Сабит рахимахуллалар бул Шаабан айы карылардын айы, Куранды көп окуучулардын айы деп айтышар эле. Эмне үчүн? Анткени алар бул айда Куранды көп окушкан. Куран менен бул айда көп алектенишкен. Ошондуктан да алар бул ай келген учурда Шахру Шаабан, Шахрул Курра, Шаабан айы бул карылардын айы, Куранды көп окуучулардын айы деп аташкан. Жана да Ибн Раджаб рахимахулла алып келет. Бул Шаабан айы келген учурда Амр ибн Кайс рахимахулла өзүнүн соода кылып жаткан дүкөнүн жаап коюп бул айда Куран окуганга бошойт эле. Өзүн Куран окуганга бошотуш үчүн соода кылып жаткан дүкөнүн бул айда жаап коет эле. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз дагы бул айда көп орозо кармоо менен бирге кийинки Рамазан айына өзүбүздүн напсибизди көндүрүү иретинде Алла субханаху ва тааланын сөзүнө жакшы көңүл бөлөлү, Куранды көп окуйлу.